Салам, дарама сүйүүчүлөр. Биз бүгүн Супер ТВ телеканалында көрсөтүлүп баштаган башка Охейон дарамасындагы актерлор тууралуу айтып беребиз. Алгач Сөхөн Джин тууралуу сөз кылалы. Хён Джин 1985-жылы Түштүк Кореянын Сеул шаарында төрөлгөн. Ал алгачкы жолу Түштүк Кореянын Milk кыздар тобунун башкы вокалисти катары ырдаган. Milk тобу 2 жылдай иштеп, көп өтпөй чоң атаандаштыктан улам тарап кетишкен. Кийинчерээк каарманыбыз музыка тармагынан билим алып, жеке ырчы катары бир нече ыр жаздырып карьерасын баштайт. Анын ошондогу ырлары айрым дарамалардын саундтрегине дагы айланган. 2006-жылы Хён Джиндин музыкалык карьерасында бурулуш орун алып, анын биринчи ыры «Музыканын үнү» аттуу фильмге саундтрек катары колдонулат. Ал буга чейин тасма талаасына аралашууну каалап жүргөндүктөн, бул оюн музыканын шарапаты менен ишке ашат. Актрисалык дебютун 2006-жылы Хван Джин И тарыхый драмасында кичинекей роль менен баштаган. Андан кийин ар кандай сериалдарда экинчи пландагы ролдорду ойноп, таланты бара-бара ачылып, Хён Джин падышанын кызы жана 3 мушкетер деген эки тарыхый драмада башкы ролду жараткан. 2015-жылы тартылган «Кечки тамакты ичели» комедиясы актрисага эң жакын роль болуп калды. Анткени бул анын комедия жанрындагы биринчи тажрыйбасы эле. Бул роль үчүн актриса жалаң гана жакшы ой-пикирлерди уккан. Сөхөн Джин башка Охейон романтикалык дарамасынан кийин популярдуулукка жетип, ал үчүн 2016-жылы эң мыкты актриса номинациясы боюнча Бэксаң сыйлыгын жеңип алган. Ошол эле жылы ал Кореянын SBS телеканалындагы дагы бир белгилүү драма аталган «Романтик дарыгер Ким Сабу» сериалында роль жараткан. Жалпысынан Сөхөн Джин 31 тасмада ар түрдүү каармандардын образын ачып берген. Эми аталган дарамадагы дагы бир каарман тууралуу айтып берейин. Мун Чон Хёк, тагыраагы Эрик Мун деп таанылган түштүк кореялык ырчы жана актер 42 жашта. АКШдагы окууну аяктагандан кийин Кореяга кайтып келип, стажер катары SM Entertainment компаниясына өткөн. Келечектеги жылдыз аткаруучу Энди менен биргеликте «Мен сенин кызыңмын» ырында рэп айтып, чыгармачылыкка кадам таштаган. 1998-жылы 24 мартта Эрик Шингова сингл тобу менен алгачкы дебютун жасаган. 2005-жылы Эрик супер үйрөнчөк, карышкыр, жашыруун агенттер дарамаларында роль жараткан. Актер башка Охейон тасмасында автокырсыкты чагылдыруу кадрын тартып жатканда жаракат алган. Жалпысынан Эрик Мун 16 тасмага тартылган. 2011-жылы ал Бай жана Шингва компаниясынын башкы директору болуп дайындалган. Ошол эле жылы Эрик Стелла кыздар тобунун продюсери болгон. Каарманыбыз 2008-жылдын октябрь айында аскерге кызмат өтөгөн. Эриктин коомчулукта эң көп талкууга алынган сүйүү мамилеси 2002-2003 жылдары популярдуу кореялык актриса Ким Хи Сон менен мамилеси болгон. Жада калса интернет тармактарында Эрик ага үйлөнүү сунушун кылган деген имиштер дагы тараган. Бирок алардын мамилеси 1 жылга гана созулган. Көрсө, актриса Ким Хи Сондун апасы кызын жаш деп Эрик Мун менен сүйлөшүүгө каршылыгын көрсөтүптүр. 2017-жылы Эрик Мундун модель, актриса На Хё Мин менен болгон мамилеси ачыкталган. Бул маалыматты кийин эки актердун агенттиктери тастыкташкан. 3 жыл кыз-жигит катары сүйлөшкөн Эрик Мун менен На Хё Мин 2017-жылы жакындары жана үй бүлөсүнүн коштоосунда баш кошушкан. Бүгүн биз башка Охейон тасмасындагы актерлор тууралуу сөз кылдык. Ал эми кийинки чыгарылышта дал ушул кино тууралуу айтып беребиз. Ушуну менен кинотайм берүүсү жыйынтыктайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө.